Украинанын аскерлери ызгарды суукта автомат көтөрүп согушуп жүргөндөгү видеосу тарады. Дүйнөдө тынчтык болсун, видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Орус армиясы Запорожьедеги 2 айылды алганын билдирди. Орус аскерлери Запорожье облусунун аймагындагы Клишевка жана Лобковой айылдарына көзөмөл орнотту. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков брифингде билдирди. Ал бул аймактардагы салгылашууда Украина бир эле күндө 60 аскерин жана бир топ аскердик куралдарынан аскердик кампасынан ажыраганын билдирди. Ошондой эле Коношенков Херсон жана Харьков облустарында Украинанын 2 Ми-8 транспорттук жана согуштук тик учагы жок кылынганын билдирди. Орусиянын аэрокосмикалык күчтөрүнүн согуштук учагы Херсон облусунун Посад-Покровское конушунун аймагында Украинанын аскер аба күчтөрүнүн Ми-8 тик учагын абадан атып түшүрдү деп кошумчалады ал. Учурда аталган аймактар орус аскерлеринин көзөмөлүндө. Булак Суперкежи. Май айынан баштап Кыргызстанда электр энергиясынын баасы 0,77 тыйындан 1 сомго көтөрүлөт. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына жазды. Мамлекет башы электр энергиясын керектөөчүлөрдүн саны өскөнүн, ошондой эле электр жабдыктарынын эскилиги жеткенин айтты.